Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum урматтуу көртөгөндөр. Бүгүнкү айтыла турган хадистер тандалган хадис китебинен алынат. Намаздын пайдалары тууралуу. Абу Малик Ашаи разияллаху анху атасынан риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда ким мусулман болсо, сахабалар ага эң оболу намазды үйрөтүшеле. Намазды үйрөтүшкөндө эң оболу мусулман болгон киши адамгачы. Намаз эң маанилүү ибадаттардан, эң жакшы ибадаттардан. Абу Умама разияллаху анхудан риваят Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан: "О Аллахтын элчиси, кайсыл дуа тез кабыл болот?" деп суралды. Ал түндүн акырында жана парз намаздан кийин деп жооп берди. Парз намаздан кийин дуа кылууну унутпаш керек экен. 5 маал намаз бар го, ошондон кийин Алладан сураш керек экен да, берилүү мененчи. Жана түндүн акыркы убактысында дейт да, түндүн акырында дейт, ушу баамдатка жакын, тактап айтканда ушу саарлыкка жакын ооз бекиткенге чейин дуа кылып калыш керек экен. Тахажжуд намаздарга туруп намаз окуп, ошол Аллага тез дуа кабыл боло турган учурлар экен да булчу. Ошондон пайдаланалы.